Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Мусулман адамдын исламынын, дининин чырайлуу болуусунан болуп эсептелет. Ага тийиши жок, дүйнө ахиретине пайдасы жок нерсени таштаса. Ла яъни дейт, дүйнөсүнө да, ахиретине да пайдасы жок да. Ушундай сөздөр, ушундай убакыт өткөрүүлөр, ошондой илимди изилдөөлөр дүйнө ахиретине пайдасы жок. Ушуну таштап коюусу бул адамдын исламынын чырайынан болуп эсептелинет. Ким эгерде ислам динини чырайлуу кылгысы келсе, анда ал тийишсиз нерселерди кылбасын. Дүйнө ахиретине пайдасыз нерселерден сактансын. Аллах субханаху ва тааланын дини эң саламаттуу дин, эң адилеттүү дин, эң таза дин. Кул ман харрамаллах зинаталлахи лати. Сен айткандай ey Мухаммад, ким Аллах Таала берген кооздукту, силерге рызкы кылып берген кооздукту, жакшылыктарды ким харам кыла алат? Ким арам кылыптыр? Ким сизди кийинбе деп жатат? Ким сизди тамак жебе деп жатат? Ким сизди эс алба деп жатат? Балалуу болбо деп ким Аллах берген кооздуктарды, жакшылыктарды ким арам кылыптыр дейт Аллах Таала. Аллахым же дейт, ич дейт, вала тусрифу, бирок аша чаппагын дейт. Аша чаппагын, исрапкерчилик кылбагын. Кулу вашрабу, жей бергиле. Вашрабу, иче бергиле. Вала тусрифу, бирок исраф кылбагыла. Ушул аят уламалар айткан медицинанын жарым канун эрежелери ушул бир аяттын ичинде айтылган депчи. Кулу вашрабу вала тусрифу. Жейгиле, ичкиле, бирок исраф кылбагыла, аша чаппагыла. Сен көк тамак жеш, урматтуу тууган. Арабтарда бир сөз бар. Расу кулли даваин ал-химияту. Ар бир дарынын башы бул химия дейт. Парез, диетаны сактоо. Ар бир дарынын башаты дейт. Ар бир оорунун айыгуусу эмес, балким дары дагы дарыдай болуп сизге таасирин бериш үчүн, ошо витаминдүү нерселер, азыктар сизге витаминини жеткирүү үчүн, анда дагы адамга туура азыктануу, туура жеп ичүү керек экен да.